Мындайда саясатта Сариевтен сак, Сариевтен так адам аз Кыргызстанда. Темир Аргенбаевдин 2013-жылы мамлекеттик комиссияны жетектеп чыгып, Кумтөр окуясы боюнча анан алардын жыйынтыктоочу корутундусун азыркы Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия мүчөсү катары мен толугу менен таанышып окуп чыккам. Ал корутундуга ылайык Темир Аргенбаевдин кыймыл аракетинде кылмыштын кымындай дагы немеси жок. Кылмыштын кымындай да белгилери жок. Мен муну так кесе айта алам. 2013 түзүлгөн комиссияны Темир Аргенбаев жетектеген. Кумтөрдүн тегерегинде болгон мыйзам бузуулардын баарын аныктап, ачыктап алып чыккан. Жогорку кеңешке алып келип жолдогон. Комиссиянын төрагасы катары 5 саат ушул жерде ошол корутундуну коргоп, отчетун берген. Ошол кездеги депутаттар, 5-чакырсын депутаттары бардыгы кол чабып, колдоп, коргоп беришкен. Анан ал Темир Аргенбаев жетектеген комиссиянын корутундусу эске алынсын, жана өкмөткө аткарууга жөнөтөсүн деп жөнөттү. Болду, бүттү. Анан кийин ушу Темир Аргенбаевди айтып атпайбы, тиги жанагы экологиялык айыптардын бардыгын төмөндөтүп койгон, мамлекетке кандайдыр бир көлөмдө зыян келтирген депчи. Ай жок. Бул болбогон суу кечпей десе, эгерде кийин мамлекет же болбосо өкмөттүк бир орган Кумтөрдү сотко берип утуп алган болуп, анан ошол сумма аз болуп калса, анан Темир Аргенбаев айыптак болот болчу. Мынакей сен эгер кымбат баалаганда мынча алмакпыз, арзан баалап койдуң, мынча алып калдык депчи. Аны аткарууга өкмөт алган да. Анан анын этегине чыккан жок да ал иш. Анан экинчиден Темир Аргенбаев ал жерде жооп бербейт. Анткени ал жетектеген комиссия өкмөткө тапшырма берип атат. Өкмөт аныктап чыксын канча акча зыян кылганын. Анан ошонун негизинде сотко берсе болмок дейт. Андай нерсе жок да. Дегеле анан ал жерде мен билгенден Осмон Артыкбаев, Алмамбет Насырканов, Шыкмаматов, Замир Исинов бүт комиссиянын мүчөлөрү болгон. Анда комиссиянын мүчөлөрү бар жоопко тартылды. Анда ошол кездеги ошол Темир Аргенбаевдин корутундусун, Кумтөр боюнча комиссиянын корутундусун колдоп чыккан депутаттар бар, анда жоопко тартыш керек да. Алардын бардыгы кыймыл аракеттен да Темирдикинде эле кылмыштын бир энеси болуп атпайбы? Алар анда Темир Аргенбаев аз айткан болсо, анда аны колдогон жогорку кеңеш депутаттар да аз айткан, аны аткарган өкмөт да аз айткан. Комплекстүү караш керек болчу. Дегеле Темир Аргенбаевчка Кумтөр иши боюнча айып тагууну, анан аны камакка алууну бардыгы мыйзамсыз. Ал качып кете турган инсан эмес. Ал мындан да оор кырдаалда жүргөндө качып кеткен эмес бекен иштеп. Кумтөр боюнча чакырса барып эле жүргөн. Көргөзмөсүн берип эле жүргөн. Анан кийин мен таң калдым. Ошо азыркы мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен Темир Аргенбаевдин мурдагы мамлекеттик комиссиянын ишин жыйынтыктан толугу менен таанышмын. Ошонун алкагында биз мындай кылтырып корутуп алып чыкпадыкпы? Ал жерде аша чапкан, ала бармандыкка барган нерсе жок болчу. Анан мен таң калып атам, бүгүнкү күндө ошо Темир Аргенбаевдин Кумтөр окуясы боюнча Акаевдин күнөө жана күбө катары өтүп, анан Темирдин, Сариевдин айыпталып чыга турган бул тарыхты бурмалуу. Бул тарыхты тескерисинен окуу болот да. Кантип эле ошол Кумтөр менен коррупциялык келишимди түзгөн адамдардын бардыгы бүгүн күбө болуп, анан кийин ошону кемчиликтерин алып чыккан адамдар күнөөкөр болуп калганы бул абсурд да. Таң калыштуу нерсе. Дегеле мен Темир Аргенбаевдин саясатта бир 20 жылдан бери чогуу ери шаркак жүрөбүз. Андай сак, андай так киши жок. Таба албайсың. Ар бир сөзүнө, анан ар бир колгон колуна чейин жооп берген адам да. Анан ошо чоң Кумтөр окуясында Темир Аргенбаевди бир кандайдыр бир кылмыштуу аракеттерди бар дегенге мен ишенбейм. Мен мисалы ишенбейм. Анан мен албетте тагылган айып боюнча мен тааныштыгым жок, бирок жанагы корутунду боюнча анан мамлекетке зыян келтирген, азайтып айткан деген бардыгы бул саясат. Абсурд. Абсурд. Анда Темир Аргенбаевди ошол иши боюнча жоопко тарта турган болсо, ошол кезде жогорку кеңешти, ошол кезде өкмөттү да жоопко тартыш керек. Анда мен макулмун. Башка нерсе айта албайм.